Кызымды тиги аркы комнатага камап коюп тизелтип кирип атып, анан жүрөгүм ооруп атат. Ушундай болот экен, Кудай буюрса. Бирок ойлойм, биздин тажрыйба билишибиз жакшы бир көп ушул сайтка кирип аткан жүздөгөн миңдеген адамдарга айтып алуубуз бул дагы пайдалуу. Ошондуктан биз ар дайым колубуздан келишинче бир жакшы нерселерди бөлүшүп алсак. Анан сага чоң рахмат. Прогресс медиага да Нурдөлөт, биз сени унуткан жокпуз. Биз ар дайым сени азыр дагы аябай сүйүнүп атам, себеби мен билесиң, сабактарда ар дайым айтам да, жазгыла. Жазуу адамдын башындагы ойлорду, сансыз ойлорду дагы иретке келтире алат да. Анан укканыңда адам унутуп калат да, бирок азыр дагы кээ бир маанилүү сөздөрдү жазып коюш аябай маанилүү. Ошондуктан азыр эринбей эле туруп ручка барактарыңыздарды алып келсеңиздер, көп окуялар айтылат. Ошол көп окуялардын арасынан сиз алардын ключевой сөздөрүн жазып калганга мүмкүнчүлүк болот да. Анан аябай жалкоолонуп калат. Мисалы сиз мурда жүргөндө көрсөңүз керек, мен 5 мүнөт дагы жок болчу го. Ошондой. Мындай бассам дагы чуркап басат экенмин да, мындай жай басып. Мага ошол башсып бараткандагы убакыттагы аябай маанилүү болчу да. Ошо коротпошум керек болчу да, ушунчалык көп пландап алган иштериңди. Анан Кудай ушунчалык кереметтүү зат. Аллах деген убакытты бергенден кийин биз аны туура колдонушубуз керек деп ойлойм да. Мисалы азыр сизде деле ар бир адамда 24 сааты бар да. Ар бир адам өзүнүн 24 саатын пайдалана алат да. Бизди көбүрөөк студенттер дагы көрүп атышат, силердин сайт аркылуу буга чейин дагы көп жолугушуулар уюштуруп турат. Анан ошол мисалы азыр сен чакырган менин баракчам аркылуу кирип аткан ар бир адамга ушул бүгүн мен нерселер менен бөлүшөйүн деп атам да. Алардын эң эле алгачкысы мисалы эми көздүкү баягы тың кыргыз деп аталбадыбы эфирибизчи, бирок ойлойм бул ар бир кыргыз тың кыргыз болот да. Себеби мисалы улуу жазуучубуз Матов дагы ушунчалык 1978-жылы өзүнүн 50 жылдык мааракесинде сүйлөгөн сөзүндө дүйнө ал деген дүйнө боюнча концепция болгон экен да. Ошондо айтыптыр да, мен кыргыз экениме, мен ушундай Кыргызстан деген жерде төрөлгөнүмө ушунчалык бактылуумун депчи. Анын сыңарындай биз ошол эле Муктар Шаханов болсун, дүйнө жүзүнө белгилүү окумуштуулар Кыргыздын улуу журт экендигин тастыктаган аябай эле көп маалыматтар бар да. Бирок ушул күндөрдө сиз экөөбүз аябай майдаланып бараткан кыргыздарды көрүп атабыз да. Муну менен мен укмушмун деп айткандан алысмын. Сиз дагы, мен дагы, башка баарыбыз кайсыл жолдо баратабыз, эмнеге баратабыз, кайда баратабыз, биз кайсыл орундабыз, биз ким элек, ким болдук деген нерселерди ойлонушубуз керек болот да. Мисалы сиз дагы Нурдөлөт ушул Германиядасыз, алыс жакта жүргөндө угу терим экенчилигиңиз артат. Азыр Кыргызстанга келип коятам да. Баркын эми түшүнүп атабыз да, негизи Кыргызстан ошо баркын эми түшүнүп, көп нерселерди эми кадимки убакыт деген нерсенин ошол сиз азыр убакыт жөнүндө айтып атпайсызбы, эми түшүнүп атабыз да, ошол нерселердичи. Демек, кылса болот да. Башкача айтканда, биздин ийгиликке көптөрүбүз жетпей, тескерисинче бирөөнү сөздөрү өз теңелбесе дагы жаман кызга жакшы кызга жаман кыз сөз менен теңелет деп коет го. Азыр ушунчалык бир куруу сүйлөөлөр, куруу иштер болуп жаткан сыяктуу да. Бирок мен ушул мени көрүп жаткан жаштарга кайрылат элем да. Кайсыл бир учур болсо дагы өмүрүңөрдүн акырына чейин силер эмнени берсеңер ошону аласыңар да. Башкача айтканда, жакшы сөз арнаганың, жакшы сөз айтканың кайра кайрылып келет, жакшы иштериң да кайрылып келет, бирөөнү жамандаганың да кайрылып келет, бирөөнү подстава кылганың да кайрылып келет, бирөөнү сүйгөн тартып алганың да кайрылып келет. Кайтар дүйнөдөн. Кайтар дүйнө бул 100% экен да. Башкача айтканда, бирөөгө кылган жамандыгың өзүңө кайтып келмейинче бул дүйнөдөн өтпөйсүң деген хадис бар экен да. Анын сыңарында, урматтуу мени көрүп жаткан студенттер, эгер сен өзүңө жакшылык каалап атсаң, эгер сен өзүңө болуп көрбөгөндө ийгиликтүү болууңду кааласаң, адамдар сага жардам беришин кааласаң, адамдар сага дайыма жакшы сөз арнап турушун кааласаң, анда сен ошону кылып башта. Бүгүнкү күндөн баштап эң эле биринчи тың кыргыздардын кыла турчу нерсеси бул башкаларга жакшылык кылуу, башкаларга жакшы сөз арноо. Мисалы, бактылуу болуңуз эле дей бергилечи эле. Өзүң кантип бактылуу болуп экениңди билсең. Сиңетпеңиз өзүңүзгө. Өзүңө жугат да. Баягы айтып атпайбы, батак менен колуңда кала турган баткакты сен жууй аласыңбы? Аны жууп кетире алса болот, бирок жүрөктө калган баткактарды жууп кетире албайт да. Анан жаштарга албетте ар бир эле акыл үйрөткөнгө маш да. Мен болгону эмне үчүн ийгиликке жетишиңер керек экендигин айткым келет да. Мисалы, ар бир эле адам, Нурдөлөт, сиз дагы ата эненин бир жакшы жактарын көрсөтөйүн деп тыймыктансыздар. Мисалы, азыр сиз ушунчалык ата энеңиздин жаныңызда болгуңуз келет, бирок жыраганыман кой кайтарып жүрүп жыраганыңыздан Германияда жүрбөй элесиз да. Бирок ошол Германияда жүргөндө дагы мен сизге айтып элем, 24 саатың болсо, сен 28 саат иште.
иште дегенде кандай өзүңдүн иште окугун ошол жердеги мына канча ай болду ушунча айың дагы эле өтөт. Ал жактан келатканың дагы өтөт, бияка келесиң достор менен сүйлөшөсүң, ары барасың, бери келесиң, ышкынасың, түкүрүнөсүң, ошон менен өмүрүң өтөт да. Ошондуктан азыркы жакта кайсыл жакта дүйнөнүн кайсыл жеринде жүрсөңөр дагы жан талашып иштегенге, жан талашып өзүбүздүн үстүбүздө иштегенге, окуганга байкачы кыйын адамдардын тегерегиндеги кайсыл бир коомдо өзүнүн сөзү бар, иши бар адамдар болсо, алар менен окушкан. Эч кимдин тиги окубай туруп аракет кылбай. Анан мисалы ошол Нурбеке деп Имат Үсенов деп ошо жакшы сүйлөгөн кишилер барго. Ошолор деп окубай туруп кыйын болгон эмес экен да. Демек, муну менен айтарым, жаман көрүштөрү мүмкүн. Жаман көрүңүздөр. Албетте, мен дагы мисалы мага дагы жараша жөн эле жалкоолонуп отура бериш, достор менен бесконечно бир нерселерди сүйлөшүш, бирок кайсыл бир учурда сен жертвовать этесиң да, сен мисалы менин жаш кезимдеги көп дискотекага барбаганым болуп көрбөгөндөй ийгилик алып келип берди да. Себеби мен ошол учурда окуп алган китептерим кийин мага ушунчалык мүмкүнчүлүктөрдү жакшы ачып берди. Себеби мени азыр журналист деп экономика факультетин бүткөм. Ошол факультетте азыр эмне үчүн билимдин баасы деп атабыз, сиз экөөбүз эптеп английскийди, немецкийди аараң түдөп какап үйрөнүп атпайбызбы, момчага чыгып алыпчы. Аденебиз ошол акчасын бөлүп, акылын бөлүп, өз учурунда инвестиция кылып койгондо, башкача айтканда, ошол эле түрк мектебине берип койгондо же болбосо башка бир Оксфорд мектептерине бергенде мен муну менен ата энелерди күнөөлөгөн жокмун. Просто азыркы жаш ата энелерди сен жана биз канчалык өзүбүздүн жумушубузду оңойлотобуз, ошону айткым келип атат да. Кайсыл бир учурда мен эжем айтат да, мен 600 миң жөн эле короткон экенмин 6 жылдын ичинде депчи. Мен ошону баламды турецкий мектепке берип койгонумда, мен азыр балам дейт, 11-классты бүтүп атканда төрт тилди эркин сүйлөйт эле дейт да. Муну менен айтайын деп атканымчы, биз азыр кыйналып мага канча киши жазат, эже Нур академиядан английский окуйн дедим элем, кээ бирөө мечтасы окуйн дедим эле, английский окуйн дедим элем. Ошонучу биздин ата энебиздин, мен ата энелерди күнөөлөп элем да бир жолу айтып. Эгер сиз дагы ата эне болуп туруп өзүңүздүн балаңызды жакшы мектепке бере албай атасыз, акчаңыз бар, бирок бербей аткан болсоңуз, туура эмес деп айтат элем да. Себеби өз учурунда мен жакында эле 6-класс окуган Гүлзат деген досумдун баласын көрдүм. Кембриджде окуйт. Эми англис тиличи. Анан конечно, андай баланын деген дүйнө таанымы кең болуп турабы? Андай бала деген аналист болот, Нурдөлөт. Андай бала деген учак менен алаксыбайт. Вакыт жок деңиз, вакыт жок. Андай бала компьютерге кирет дагы, Amazonго кирет дагы, айтинин эң мыкты көрсөткүчүнө жетет да. Жана сиз экөөбүз кээде сүйлөшкөндө мынтип атпайбызбы, тиги жана тангенс, катангенстердин негизи бар депчи. Биз экөөбүз сүйлөшүп аткан могу интернеттерди, телефондорду, ушул нерселердин баарын ошол тангенс, катангенсти жакшы окугандарды чыгарганда, биз аны эмне керек бар деп жүрө берип, сүйлөгөндөн башка колубуздан эчтеке келбейт да. Ошондуктан билим алуунун, тыңгыр кыз деп эмне үчүн айтып атабыз, билим алуунун да. Мисалы мен учурда дагы да болсо, мисалы мен Алатау университетин бүтүп атканымда мен английскийим эркин болчу да. Кийин 15 жыл практика кылбагандан кийин сен тилиңди дагы унутасың да. Унутат экенсиң, колдонбосоң. Колдонбосо тил унутулат экен да. Анан азыр кайра английский отура келип атат да. Ооба, мен 36 жаштамын. Мен азыр уялбайм англис тилди окугандан. Мен азыр уялбайм 1-класс курстар менен отуруп, кайсыл бир предметти окугандан. Себеби адам окууга, билимге сөзсүз түрдө убактысын бөлүш керек болуп атат да. Ооба, материалдык байлык табылышы мүмкүн, бирок жан дүйнө байлыгы бул кайсыл бир учурда сизде материалдык байлык ушунчалык акча тапканыңыз дагы карап туруп эмне үчүн жашап атам деген ойлор келет да. Ошондуктан духовный жагын дагы чогуу ала кетүүнү, башкача жан дүйнөнү. Анан дагы бир аябай маанилүү маселе, биз өзүбүздүн маанайыбызды көтөрүңкү деңгээлде көтөрүп жүрүшүбүз керек экен. Башкача айтканда, маселе болсо дагы, кредит болсо дагы көп дейт, көп проблема адамдардын жүзүндө дейт да. Айтканда көчөгө чыкканда мындай болуп, жөн эле андай кетти керек. Өзүн өздөрү кылышат. Оор, ушунчалык оор. Анан сен өзүңдү өзүң көтөрө аласың дейт да. Сен өзүңдү көтөрүш үчүн сен сырткы барып, өзүңдү кубандырып бир кофе алып ич дейт. Өзүңө бир кичинекей гүл сатып ал дейт, 50 сомдук. Же болбосо барып татынакай кийим сатып ал. Өзүңдү ички жан дүйнөңдү көтөргөндө сыртыңан дагы көтөрүлгөнгө жардам бер дейт да. Ошол эле учурда негатив адамдардан арыл. Башкача айтканда, сени бирөө менен сүйлөшкөн сен үчүн аябай оор болуп атса, бирөө менен сүйлөшкөндөн кийин дайыма настроениең түшүп атса, кээ бир WhatsApp'тан сага Нурдөлөт тетияктап отурсаң дагы үйдөгү проблема кетип атат да сагачы. Анан же колдон же өзүң чуркап барып кете албайсың, же акча жөнөтө албайсың.
болгондон башка эчтеке кыла албайсың да. Ошондагы туура эмес кылып атабыз да. Биз өзгөчө алыста жүргөн балдарыбызды айнап коюп атабыз. Анан кайсыл бир учурда алар дагы ойлойт экен да, мен эмне ушул ата энем багыш үчүн төрөлдүм беле бул жашоодо депчи. Качан буттан турам, эмне кылам менен адам өзүнүн рахатын, жашоонун рахатын билбей өтүп кетет экен. Андыктан биз көбүрөөк ата энелер балдарды кыйнаганды токтотсок, балдарды сен алып келсең обязан, сен мындайсың, сен тигиндейсиң дегенде, конечно, бала сизди баккан дагы жакшы. Карыганда баягы суу алып келип бергени, бирок Кудай баланын колуна күн салбасын. Башкача айтканда, мен айтат элем, мени көрүп аткан бир 50-60-70 жаштардагы эжелер, байкелер болуп атса, тескерисинче өзүбүздү көтөрүп, ар дайым ден соолугубузду чыңдап, нерв болбой жүргөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Ошол көтөрүмкү көңүл, жогорудагы айткан, көтөрүмкү көңүл аябай маанилүү дейт да. Сенин маселең болсо дагы, кандайсыңар, сонунбу, жакшыбы деп жүргөнүң сага ошондой нерсе алып келет дейт. Анан сен жакшы адамдар менен дагы чогуу болгонуңа өбөлгө түзөт экен да. Башкача айтканда, проблемный адамдар дайыма проблемный адамдар менен сүйлөшөт экен. Чөйрөбүз. Эгер сен көтөрүмкү көңүлдө жүрсөң, сен позитивдүү адамдарды көрүп, алар сенден качпай, анан алардын позитиви сага жугат дейт да. Бүгүнкү күндөгү ойлорубуз биздин ошол аябай маанилүү да. Сенин оюңан, мисалы сен эмне болот, эми байкем менен эжем эмне болот деген менен сен байкең эжеңе жардам берет. Сен тескерисинче жакшы окуп, болор болбос нерсе кайгырбай, сен болор болбос деп айта албайм, сен үчүн трагедия дагы болушу мүмкүн да. Бирок жолу ошону ойлонбой, күчтөнүп туруп, өз жашооңду куруп кетүү. Сен качан өзүң буттан турганыңда, сен качан мындай ат жасаганыңда, сен абройлуу жана ийгиликтүү адам болгонуңда, сен ошондо үй бүлөңө көрөп жардам бере аласың да. Бирөө айтат да, сиз эмнеге адам деген благотворительность кылып, мисалы сиз деген барып эмнеге өзүңүз мындай, бирөө айтат да, сиз бир окуучу келген да бизге, анан эмне кыласыз десем, мен деген колуман келген жардамымды берип, мен деген азыр барып үйлөрүн жыйнап антимит берип атам депчи. Анан мен айтам да, сиз ошентип баарына жетише албайсыз, баарына жардам берип жетише албайсыз. Сиз андан көрө окуңуз десем, эмнеге сиз ушундай ташпор экенсиз, мен жардам берем да баарына дейт. Анан мен айтып атам, өзүнө кылышыбыз керек деймиз. Өзүбүзгө жардам беришибиз керек биринчи чечетте. Өзүбүзгө жардам беришибиз керек дейм да, билим алууда, бир нерсе кылууда. Өзүбүзгө. Сен үйүн жыйнап 10 үй бүлөгө жардам беришиң мүмкүн, бирок окуп, иштеп, акча таап 100 000 үй бүлөгө жардам беришиң мүмкүн да. Азыр баары барып акчага такалып атпайбы? Жакшы окуйт балдар, бирок акчасы жоктугунан жакшы окууга бере албай атышат да. Же болбосо мындай бир мүмкүнчүлүктөргө мага бир балдар жазып калат, мен бияка тапшырып атам, тияка тапшырып атам, Америкадан, Германиядан, жактан жактан. Анан ошол балдар дагы кээде ошо акчасы жок болуп калган учурлар болот да. Ошондой болгонунда сен канча балага жардам бере аласың да. Башкача айтканда, өзүңдүн ресурсуңду туура колдонуу, сен өзүңдүн убактыңды туура колдонуу да. Албетте баягы баардыгына жардам бергиси келген киши өзү жардамга муктаж деп айтат экен да. Кайсыл бир учурда мен ушундай болчумун, көзүм көрүнгөнгө жардам берип жүрчүмүн, бирок кийин бир аябай катуу окуя болгон, ошол окуядан кийин мен өзүмө келип кой, андан көрө мен только өзүмө жардам берүүнү жакшы мааниде да, мындай жакшы мааниде өзүңө жаман мындай эгоист бол, бирок жакшы мааниде. Ооба, албетте. Башкача айтканда, сен боло берсин, мен мисалы эч кимди кыйнабай элем да азырчы, жөн гана адам өзүн сыртынан карап албайт экен да, Нурбек. Адам билинбейт деңиз өзүнө. Өзүнө билинбейт да, бирок эмне кылып жүрөсүң, кандай жүрөсүң, ар ким эле өзүн туура кылып атам деп ойлойт да. Ар бир адам өзүн туура кылып атам, мен кыйратып атам, мен эмитип атам деп ойлойт, бирок ошону кандай кылып атат экен? Мен ар дайым эмнеге макулмун? Ойлонууга, размышление дейт да. Сиз өзүңүздү да окуп көрүңүз, башканыкын да окуп көрүңүз, анан ортодон тыянак чыгарып көрүңүз дейт да. Ар дайым эле бир эле нерсе менен кете берүү мүмкүн эмес экен да. Бир жолу бир киши, бир хан үй салат экен да. Анан үйүнүн ичине аябай көп күзгүлөрдү коет экен да, комнатанын ичине. Анан ошол күзгүгө бир жолу бир киши барып, мен кандай кишимин десе, сен азыр көрөсүң дегиче чуркап бир ит кирип кетет экен да. Анан ошол күзгүсү бар үйгө ит кирип кетип, баягы арылдап өзүн көрүп алып, арылдап алып өзүн тааныбайт го дейм. Анан арылдап берип, тиги баары күзгүнүн баары ага арылдай берип, барып күзгүгө уруна берип, анан бир канча сааттан кийин ит өлүп калыптыр да. Анан ошону айтайын дегеним, дүйнө бул күзгү да. Биз күзгүбүз. Адамдар күзгү да. Эге сен көрүнөт деңиз. Сен эгер арылдап баары менен алыша берсең, анда кандай арылдаган жашоодо анан ар бир үргөнгө ташып өтүп эме кыла берсең, мындай жооп бере берсең, ар бирine токтолуп. Ошон үчүн токтолбостон
токтолбостон башыңды жерден албастан китептерин көрсөтүп, азыркы жаштардын официант болуп иштеп жүргөндөрү, азыркы жаштардын окубай окуусун заочно кылып коюп иштеп жүргөндөрү, мисалы бир кыз деп коелу, 4-курска чейин, 5-курска чейин официант болду, жакшы кийинди, Турцияга барып жайында иштеп келди, кийинип, өзүн жакшы карап, анан туугандарына анча-мынча жардам берип, анан 5-курсту бүттү да. Анан ол өзү инженер деп коелу. Анан 5-курсту бүткөндөн кийин караса эле инженерликке аны эч ким жумушка албайт, себеби билими жок. Анан кайда барат? Кайда официантка барат. Анан официанттан көп болсо байлай иши болот. Себеби андан башка эч кетпейт да. Анан уже ата-энелер айтып баштайт, ай сен 22-ке чыктың, 23-кө чыктың, кандай бул жүрө бересиң ушинтип ресторатор болуп же официант болуп же управляющий болуп депчи. Ошон үчүн жаштарга айткым келип атат, Нурдөлөт, убактылуу акчага азгырылбай, силер ошол билимдин өтөсүнө чыгып алгыла. Себеби 3-курстан баштап практика кылып баштасаңыздар, 3-курстан баштап бир жактарга барып иштеп, 5-курсту бүткүп алганга чейин адам баласында, өзгөчө студенттерде жакшы бир корочка бар да, студент деген шылтоо. Ошол студенттик убакытты бүтөр менен андан требовать этип башташат. Сен билесиңби, студент эмессиңби? Сен окууну бүтпөдүң беле? Сен инженерсиң да, кана давай. Ага, чейин мен студентмин, 5-курска чейин мен студентмин. Студентпин, үйрөнүп атат. Ошол үйрөнүп атат деген 5 мезгилди, 5 жылды аябай жакшы колдонушубуз керек. Мына мен алып баруучулугумда, Нурдөлөт, сен билесиң, менден бир дагы жолу тиги дипломумду сурашкан эмес. Эгер профессионал болсоң, сени эме кылбайт деңиз. Сен диплом жок. Дипломду, мисалы, анан тиги Илим Карпбеков айтып атпайбы? Мен жана Дастан деген училищени бүткөм дейт. 18 жыл ачпаптырмын дипломумду дейт. Эч ким сураган эмес дейт. Монтип, барак дейт, ачпасаңчы дейт, жабышып калат экен дейт. Элестет? Ачпаптыр, Илимден эч ким диплом сурабаптыр, ты понимаешь? Илим Карпбеков Жумгалдан 11-классты бүтүп келгенде бир орусча сөз билчү эмес да. Ал азыр англисче да, русча да, кыргызча да сүйлөйт да. Понимаешь? Бул нерсе мен айтайын. Негизги ограничение коюп атабыз да, демек андай. Негизгичи мен кыла албайм. Мен айылдыкмын деген сыяктуу эмелерчи, ограничение коюп. Жок, Илим Карпбеков дагы айылдык болчу. Бирок элди да. Мен дагы айылдыкмын да. Нурдөлөт. Мен Путиндин алдында сүйлөдүм го. Мен 9 президенттин алдында сүйлөдүм. Бирок ушундай да, биздечи мен айылдыкмын да деген ушундай эмелер болот да. Мен жөнөкөй эле мектептен окудум да, мен 9-класска чейин окудум да деген ушундай көп эмелер болот да. Мен деле 9-класска чейин окуп, анан 10-11-ди бизден биринчи жолу тиги ачышкан. Биринчи жолунда подопытный кролик болуп, сен билбейсиң да кандай да окушкан. Андай шылтоолорду айта берсекчи, мен мисалы мантаны кийген эмесмин, мен минткен эмесмин, мен тигинткен эмесмин деп отура берсе эч ким ийгиликке жетпейт экен. Ошол эле учурдачы, мисалы, алып баруучулук бул жесткий дед да, билесиң. Эфирге чыккысы келгенде сиз менен жаман согушат да. Кандай согушат? Ачык эч ким эчтеке деп айта албайт, бирок ушунчалык буттосу бар болот да. Анан ушактар болот, буттосу бар болот, күлкүлөр болот, элекелер болот. Мен кулагымды жапырып эле иштей бердим да. Көшөгөн артында көп эмелер болот. Жок, аны өзүмдү жылдырууну даже сен билесиң го, Оштогу болгон окуяда мен унутпай эле кала бердим. Себеби мезгил бул нерсегечи жаманын жазсаң жаман чыга берет, ар бир адамдын аркасын каккан ар бир адамдан чыгат да. Ошондуктан жөн эле унчукпай калып калуу бул аябай күчтүүлүк деп эсептейм да. Сиз дагы эгер ушул менин эфирден көрүп аткан кыздар, жигиттер, келиндер, балдар, агалар азыр убактылуу бирөөлөр жиңерге тийип атса, раздражать этип атса, сиздин чоң максатыңыз бар болсо, сиз жана ошого кетип аткан болсоңуз, анда аларга көңүл буруунун кажети жок да. Бирок ар бирине ответ кылып, ар бири менен разборкада жүрсөм, мен элестет мага Нурзат эти, Нурзат Токтосунова могу менен жүргөн, анан минткен, тинткен деген сөздүн ар бирине барып мен разборка кылып отурам. Жооп берип отурсуңуз. Аны мен Нурзат Токтосунова болуп келем. Адамдар айтыла берет экен да, сөз деген айтыла берет экен. Нурдөлөт даже тиги жөн эле 100% туура деп да мен көргөм, ал деген мындай деп, мисалы мен өлө семиздик дешет да, бирок мен 42-нчи эле размер келдим да, 36-38 турецкий, 44-42 англис эме турецкий, кыргызский. Анан семисиң, анан бетиң былтык, анан мен аларга чуурга барып айтып элем да, мен 54 эле килограммын, кечирип койгула депчи. Мен просто күлөм да. Ушул сыяктуу сизге ар бир нерсе айтылып аткан сөздөрдү кабыл алуу же кабыл албоо ал өзүңүздүн да. Анан албетте баягы адамдар ар кыл учурда айтышат экен, ар кыл учурда бир өзүнөн мындай жакын жүрүп, анан кийин ийгиликке жетип кеткендерге мындай бир кандай бир сезим болот экен да, башкача. Ошондуктан сизди дагы кайсыл бир учурда азыр көрө албай аткан болсо, кийин баардыгы сыймыктанып калышат да сиз мененчи. Ошондуктан адамдар өзү негизи ушундай болот экен, негизи эмне кылсаң бир жаман жагың чыкса, уже жамандап башташат экен. Ийгиликке жетишип баштасаң, сен мен мурун эле билген болчумун, сенден мурун эле ушинтип ойлогон болчумун депчи. Сен кичинекейиңде эле ушундай болчуң деген ушундай сөздөр пайда болуп баштайт экен го негизи. Ошондуктан бир адамдар менен дайыма жабышып эле, кой уят, ушу менен сүйлөшө берейинчи деп эле жабышпайлы.
Адамдар менен расставаться эткенди да үйрөнүш керек да. Сенин жашооңдо сени артка тартып аткан адамдар менен убактыңды коротуп сүйлөшпөгөнгө. Анан айтышат да, кантип мен жөнүндө эмне деп ойлоп калат. Нурдөөлөт, азыр бизди көрүп аткан 1000 кишичи мен жөнүндө ар түрдүү ойлонушу мүмкүн да. Бирок алар менин жашоомду мен могу келип эшигимдин жаңын сүттүрбөйт да. Эч кандай Биздин ошол айта бериңиз. Эме, вообще-то негизи сен сурай берейин дегенсиң да, Ошол бүгүн сонун маалыматтар болуп атат, сонун болуп атат, мындай кунт коюп угуп атам да, мисалы. Анан эме кылайын деп аттым эле, өзү негизи ушул башында эле бирибизге ыраазычылык айтуу жөнүндө, ушул жөнүндө бир аз сизге ушул агартуу жагында бир Нур Академиясын түптөп бир кандай негативдер болсо дагы бизден көп проблемалар бар, көп алар менен аралашпайсыз, өзүнчө бир шам жагып, эме кылып, жарык кылып, Нур Академиясын түптөп ушинтип эме кылып атасыз да. Анан кийин бир келечекке болгон бизге окшогон жаштарды ушинтип өстүрүп чыгарып атасыз. Анан ошого бизде азыр көп эме болуп кетпеди, мындай ыраазычылык айтуу деген кийин айтат, өтүп кеткенден кийин айтат, ушундай эме болуп кетти азыр акыркы учурларда. Ошого мен сизге ыраазычылык айтып коеюн деп атам. Достор, анан мен менен кошо ыраазычылык айткыңыздар келсе, комментарийге жазыңыздар, сиздер дагы келгиле бирибизди арнайлы, мындай тирибизде ушундай эме кылып, бирибизди сыйлап, эме ыраазычылык айтып алайлы. Анан ошого сизге ыраазычылык айтып коеюн деп атам. Ушундай бизге окшогон жаштарды, көптөгөн жаштарды, өзү негизи Нур Академиясы атайын бир эме барбы, мына же көптөгөн жаштар бүттү да, атайын бир саны жок, же саны барбы? Ошол бүткөндөрдүн аябай көбүнүн ушунчалык мен өз учурунда тартып калбаптырмын да, анан азыркыга чейин жазышат. Көп деле бүткөн жок. Мисалы 100 000, 10 000 киши деген бүткөн жок, бирок абдан сапаттуу балдар бүттү да. Анан билесиз да, сиз качественный бүтүп атат да, бирок качественный өзүңүз айтмакчы. Ошол негизи ошол бирибизге ушинтип ыраазычылык айталы деп эме кылып, сизге дагы ыраазычылык айтып коеюн деп ушу ойлонуп, эфирде ойлонуп аткам да, негизи. Рахмат. Сөз келгенде айтып коеюн. Анан ошол Нур Академиясын эмне себеп болду ушуну түптөп калышыңызга? Ушундай көп проблемалар болсо дагы сиз аларды карабай, эме кылбай, ушул өзүңүз ушинтип түптөп калдыңыз да. Ошонун кандай себеп болду же кандай түрткү болду ошол Нур Академияны түптөп калышыңызга? Өзүң айылдык болгондон кийинчи, тиги баары бир айылдан келген балдарды аябай бир ийгиликке жетсе экен деп аракет кылат экенсиң да. Өзүң көргөн жашоону көрсө экен, өзүң чечип алган маселелериңди чечип алса экен, сен жеткен бийиктиктерге жетсе экен деп мындай бирөөлөргө мотивация мындай шыктандыргың келет экен да. Анан себеби колуңан келе турган эле иш да. Анан кайсыл бир айылдык жигит келип айтып атат да, мен кыла албайм, мен орус тилин окуй албайм, мен англис тилин билбейм деген сыяктуучу. Бирок үйрөнсө болоорун айткым келип атат да. Анан азыр мен атайын бул телефондон, экинчи телефондон видео кылып атканым ошол Нурдөөлөт, сенин эфириңе рахмат дейин дагы. Ушул сиздин эфирди көргөндөрдүн урматына мен кийинки ошол азыр онлайн сабактар жүрүп атпайбы, ошол кийинки онлайн сабактарга 1300 кылып скидка кылып берейин, 2000 сомдон ордуна. Эң сонун, жакшы. Ушул темада сиз менен сүйлөшсөмбү же кандай болот деп өзүм ойлонуп аткам да, ушул эфир аркылуу деп. Анда достор, эң сонун мүмкүнчүлүк негизи ушул эфирди ким эгер көрүп туруп, ушул эфирден деп туруп жазсаңыздар, 1300 онлайн сабактарга. Ооба. 0500 ошол эфирден издеп срочно эме кылгыла, жазгыла. Кайсы жеке катка же комментарийге жазсак да болот, Мен азыр ушуну чыгарайын, эфир бүткөндөн кийин ошонун астына телефон жазып коем, анан телефондон эле тиги сыр сөзү Нурдөөлөт болсун, ким Нурдөөлөт деп жаза турган болсо мага мен ошого 1300 кылып берейин, Эң сонун, жакшы. Мындай мүмкүнчүлүк көп боло бербейт го дейм достор. Ошон үчүн мен онлайн сабактарга өзүм катышкам да, өзүм айтайын, негизи онлайн сабактардан мен көп нерсени алдым да. Мындай сен убактың жок болуп атса, бир сонун мүмкүнчүлүк да, бир Нур Академияга же болбосо бир жерге барып, убактыңды коротуп, же болбосо бир жол кире кетирип барып отурушуң кереги жок. Онлайн сабак, сен жумуш кылып атасыңбы, сен тамак жасап атасыңбы, башка талаа жумушунда жүрөсүңбү, доступна да, уга аласың. Кайра кайталап уга аласың. Сонун эме да, онлайн сабактарчы. Мен ушул бизди көрүп аткан замандаштарга, өзүн өзү издеп эме кылып аткан инсандарга, ар бириңиздерге сунуш айтып элем. Негизи мен өзүм катышкам онлайн сабактарга. Анан азыр ушул эме болот экен да, мисалы Нур Академияга болсун, же болбосо англис тилинде окууда болсун, анан эме болот экен да, көбүнчөсүчү. Нур Академия карантин болуп калды. Ушул эме баштайын болуп калды. Анан убакыт болду да, 2 ай отурдук, 3 ай отурдук. Анан дагы деле башталгандар бар экен да, балкичи. Анан бир ошол бир башыбызда го дейм, ошол бир эмечи.
Biz oyubuzda же мындай ушунто 2 ай убакыт үйдө отурдум, бирок эмнеге дагы эле башка элек мен деген ушундай суроonu өзүбүзгө көп бербейт экенбиз да, негизи. Ушинтип ушунтолорду издей берет экенбиз. Ошо Нур академиясы боюнча айтпашым керек. Кандай себеп болуп калды эле себептеринчи? Кандай себеп болуп калды? Ачып алсаңыздарчы. Тиги үйдө отурдум 2 ай, анан эмнеге баштаган жокмун эмес. 27 жашка чыктым, эмнеге баштай элекмин деп да суроо беришпейт да. 40ка чыктым, эмне кылдым деп делечи. Эмнеге эмгиче баштай элекмин. Ал тургай, мен энем азыр 84 жашында. Сизге жакшы угулат беле? Сон угулуп атат, жакшы. Мен өзүмдүн энем ошо 84кө чыгат, быйыл 83тө. Ошол энем айтат да мага дагы бир 2 жыл берсе бир жаңы нерселерди үйрөнгөнгө депчи. 80деги апа. 80деги апа. 80деги апа. Демек, азыр 40ка чыктым, 50ге чыктым, бүттү го деп жашоосун жыйыштырып аткандарга айтат элем да. Жакып алды да. Эми башталды деппи? Кызык сери. Ошол ушундай экенбиз да, мен жашым өтүп калды деп мындай өзүбүздү чектей берет да, мен үйрөнгөнгө болбойт мага депчи. Көбүнчө анан мен өзү негизи ушул маселелерди көп ойлондурат да, ушул маселелерди. Көп өзүбүздү эле чектеп, ушул башыбызда таракандар эме кылып экен да, биздечи. Бир жакшы ойду ойлойт экенбиз, жөн эле ойлоп коет экенбиз да, же кагазга жазбайт экенбиз, эч жака жазбайт экенбиз, анан унутуп калабыз. Өзүбүздү мээбизге чектей кое берет экенбиз да, мага болбойт, мен айрылдыкмын, анан эл эмне дейт, мен ушинтип кылсам эмне болот деп ушинтип элдин эмеси менен жашайт экенбиз да. Өзүбүзгө же болбосо бир нерсе билим, азыр онлайн сабак 1300 сомго сатып, 1300 сом мисалы бизди ар тараптан көрүшөт да, мисалы көбүнчө Россия өлкөсүнөн көрүшөт, анан дүйнөнүн ар тарабында эме кылган инсандар көрөт, биз ютубка чыгарсакчы. Анан ошол эми 1300 же болбосо ушул акча өтө деле чоң акча эмес да, анан бир мен азыр разминка кылып атам да, спорт жагындагы баштайын депчи, анан ошол жерден бир таасирлендим да, ошол өзүм кечээ эле окуган нерсени айтып эме кылайын, ушул акча өзүнө онлайн сабак сатып албай атат го. Анан 14 күн кылдым да, 14 күн кылгандан кийин калганы 30 күнгө чейин же 3 айга чейин болуш үчүн бир акча төлөшүм керек экен да. Анан ошол жерде жазылып турат да, бул курстун акчасы бир кофенин эмеси чейин турбайт депчи. Даже бир кофе бул жакта ошол 4 еврого, 5 еврого ушундай жакшы кофе сатып алам десең ошондой да. Анан ал болсо 4 евро экен да, 4.39 цент. Анан бир кофенин эмеси баасы чалып турбайт деп жазылып турат да. Аябай мындай таасирлендим да. Биз бекер болсо экен, анан мындай өзүбүзгө акча арнагыбыз келбейт экен да. Бир кофе ичкенге же болбосо бир тамак жегенге эле кетип калат экен да. Москвада деле мен тааныштарым, туугандарым бар, анан Москвада деле болдум да, негизи тамак деле бир жолу кирсең тамак ичкенгечи 1000 сом кетет да. Анан эгер ушул билимди алсаң, бул сен ушул акчаларды туура пайдаланганга, жашооңду туура алып кеткенге көп эмелер болот да. Ошол бир тамак ичкен, бир үнөмдөп эме кылып койсоңчу. 100%. Ошону билбей атпайбызбы? Ошону түшүнбөй, качан гана өзүңө акча бөлгөнүңдө, качан гана өзүңө убакыт бөлгөнүңдө жашоосага жылмаярын билбей атабыз да. Лиш бы качып, жок окубаш керек, жок ал Нурзатка керек, жок сен өз жашооң өзүңө керек да. Мен деле жанагы ошол 1000 сом, 1000 сом эми алып бизде бир жолу ресторанга кирсең тамак бирок биз ошого 27 сабак берип атабыз азыр. Ошол негизи эми зарплата деле мындай жакшы эле го дейм да, ошол жакшы эле акча алат. Ошону деле мисалы канча 5% же 10% ушинтип бир аздан чогултса негизи өтө деле чоң акча эмеспи деп ойлойм да, өзүбүз үчүн. Ушул көбүнчө неге ушундай суроо пайда болот да, мисалы өзүбүзгө неге арнабайбыз депчи, өзүбүзгө. Мен бир нерсе түшүндүм, Нурдөлөт, кыргыздар өзүбүздөн аябай аят экенбиз. Бирөөлөргө беребиз, бирокчу негизи бирөөлөргө азыр 2000 сом, азыр 1300 сом сураса мындай жөн эле 1300 сом жөн эле берип коебуз да. Жөн эле бересиң да, бир тууганың, досуң сурасачы. Анан өзүңө бере албай атасың да ошол акчаны. Неге ушундай түшүнбөйм да, неге ушундай экенин депчи. Сен эми мындай экен да, мага делечи мисалы ушул онлайн окууларга саламатсызбы, акчаны каяка котороюн деп жазышат да. Кээ бирөө жазат, саламатсызбы, эме бекерби кошпоңузчу депчи. Анан жок, бизде азыр 1600 сом десең, же болбосо 2000 сом десең, мынча кымбат окубай алмай депчи. Анан это уровень сознания да. Сен өзүңө 1300 сом бөлөсүңбү же бөлбөйсүңбү? Өзүңө. Мага бөлүп атам деп ойлоп атат. Бирок Нурдөлөт, сен билимдин кымбатын билесиң да. Мен айтып атпаймынбы, мен даярдап ушуну айтып келем, мен $1000 төлөп окугам айына. С удовольствием десе, ошол жерден мен аябай көп нерсе түшүндүм. Ал $1000 мага $10,000 болуп келген да кийинчи. Ушуну түшүнбөй атканбыз да, негизи ошо 1000 сом бөлсөк бизге 10,000 сом болуп кайтып келишин. Же андан көп биз ушул 20 жыл жашап, 25 жыл жашап түшүнбөгөн нерсебизди ушул 1000 сомдук бир сабактан
алышыбызды түшүнбөй эткенбиз да. Тиги мен тишаттан Нур Академияда келип окуп 3.000 сом эмес анан тиги үй эже кымбат го 5 колуң салып алыпсың дейт анан мен күлөм да 30 миң эле кылып койсом болмок экен депчи. Анан себеби мындай айткандарга такыр көңүл бурбайсың, себеби билимдин баркын, билимди баалагандар гана биле алат да. Анан мен айтам да, Кыргызстанда жумасына 6 күн 6 мугалим берген 3000 сомдук курс жок. 6 мугалим деги атат. 6 күн жумасына 3 күн. 6 күн, 3 күн. 3 күн болсо деле келишмек да. Мен Нурзат Токтосуна өзүм сабак берем, 2 күн жумасына 2 күн келе десем деле келишмек. Бирок мен ушунчалык көп разнообразие болсун деп. Себеби мугалимдерди ар тараптан деңиз, мисалы ар тарабынан бир адамды универсал кылып койбой, ар тарабынан ар бир профессионал өзүнчө берип, конечно. Онлайн сабактарда деле ар бирин уксаң өзүнчө бар. Ооба, негизи ошол. Ал жерде деле ошол ар кандай мугалимдер да, мисалы бир эле адам эме кылбайт да. Анан ушул неге биз өзүбүз өсүш керек негизи адамдарчы, неге билим алышыбыз керек ушул жаштар, же болбосо ушул бизде азыр мисалы менин бир туугандарым деле көрүп атышы мүмкүн, эжем көрүп атышы мүмкүн, туугандар неге биз ушинтип өсүшүбүз керек, жашыбыз улуу болсо дагы ошол сөзсүз өспөсө болбойт. Нурдөлөт азыркы жашоодо дүйнөдө естественный тазалануу болуп атат да. Качан сен өзүңдүн вибрацияңды көтөргөндө деп коет да. Бул вибрация деген нерсе азыр байкайсың, мындай аябай бай деле, жакшысы деле, жаман деле, проблемный, депрессияда, элдин жарымы депрессияда, стрессте, бирдеме болуп эле эчтеке жакпай эле, бирдеме болуп эле. Ал деген өзүңдүн жашооңо көңүл бур деген сөздөн да. Анан эгер сен чын эле жашооңо бир өзгөртүү киргизбесең, сен ошоңчо эле кете бересиң да. Анан балдар чоңоюп кетет. Анан күйөөң менен каласың, же күйөөң бири-бириңди мээңди оорутасың, анан кийин өзүң жалгыз каласың, же болбосо бул дүйнөдөн өтүп кетесиң, же ооруп каласың. Бирок качан гана өз жашообузду кабыл алып, биз окуп, бир нерселерди үйрөнүп, силерден академик болуп кет, чилистен болуп кет деген нерсе жок. Жөн гана денебизди изучать этип, биздин жүрөгүбүздү окуп, өзүбүздү билүү, өз характериңди билүү, сен эмнени каалайсың. Нурдөлөт мага аялдар жазат да. Эмне каалайсыз, эмне кыялданасыз десем, кыялы жок. Максаты жок, эчтеке максаты жок. Билбейм, мен балдарым эптеп уттанып турса, билесиңби эмне үчүн азыр жалаң эптеген эркектер, эптеген аялдар болуп калды. Кичинекей баягы балдар өлө берип, үркүн болуп, андай болуп, мындай болуп. Анан тиги энелер бата берип мынтиптир да, Кудай, эптеп эле бир эркек болсо, Кудай, бир эптеген жашоо дей берип, жалаң эптеген адамдарды төрөлүп, эптеп септеп жашап атпырбыз. Ошондуктан бата сураганда дагы, Кудайдан сураганда, Нурдөлөт, алдыңдай жанагы ойлоруңдан арыл, эмнеге мындай, ал сен орчу маселе эмес. Сен өзүңдү гана күчтөй бер. Сени Нурдөлөт деп туруп чөлкөмгө атың чыккан киши бол. Болду. Себеби ойлор бизди артка тартат да. Жөн эле болду. Ал ойлор бизди көп деле эч жака алып барбайт да. Бирок Кудайдан жакшы суроо, Аллах мага берчи, Аллах мага мондай берчи, Аллах мага Германиядан сонун кишилерди жолуктурчу десең, сага сонун кишилер келип турат. Кудайдан эмне кааласак, сурасак кылат да. Кудай берчи, мондай кылайынчы, берчи. Биз сурайт десек эле даарат алып, жок, басып туруп эмнени ойлонсоңор ошол келет да. Ошону элестетип, бир жаш бала сыяктуу болуш керекпи деген ой келип калды да мангачы. Ушул жаш бала мисалы, сиздин дагы кичинекей кызыңыз бар, анан ошол эме сизде бир нерсе керек болсо абдан ыйлайт го мындай. Мен дагы өзүм илнерим бар да кичинекей. Бир нерсе керек болсо сен ыйлап, сен артынан кууп, ошону алмайынча максатына жеткенче эме кылат да, сени артынан кууп алат. Анан биз дагы ушул Кудайдан ушинтип жаш бала сыяктуу болуп, ыйлап сураппы же кантип дуа кылып сурап, бассак, турсак дагы сурай беришибиз керек окшойт негизичи. Ошону элестетип же болбосочу аракет кыла бербей, ушундай кылыш керек, кандай кылыш керек сиз? Эң кызык жеричи Нурдөлөт, сен ушундай кылыш керек экенин мурда эле билчүсүң да, бир жерден уккансың да. Эң кызык жери биз кылбаганыбыз да. Калп эле теоретически айтып коебуз. Кичинекей балага окшоп сураңгыла деген сен просто бир жерден уккансың да. Анан ошентип коюп эле өзүбүз кылбай туруп да, эмнени көп ойлонсоң ошол келет дейт да. Мисалы азыр сен кечке тиги кантип мен $1000 табам, кантип $1000 табам. Ошо менен ойлонсоң, сен Кудай сага ошолорду жиберет да. Бирок при этом сенин ниетиң, баардык нерсең таза болуш керек да. Анан мен мисалы мындай болчу да. Мен Нур Академияны ачканда, мен акчам дагы, үйүмдө квартирам эчтекем жок болчу да. Бирок менде ушунчалык идея бар болчу. Мен айттым, мен балдарга жардам берем. Көптөгөн балдар келип атат шаарда. Кечирип кой Нурдөлөт. Мырк деген сөздү арлабай айтабыз, арлабай себеби жуулган баштар жок. Сланцыларды кийип алып, согончокторубуз кир, тырмактарыбыз кир, сасып коюп маршруткада жүрөбүз. Ким чычаласа чычаласын, себеби анын ичинде ошондой нерсе бар. Биз ошондон качан арылабыз? Мен Нурга келген балдарга уялбай эле айтып атам. Жигиттер, силер сасып турсаңар, кантип кыздар силерди сүйөт?
тырмактарыңар мүнтүп турса, чачтарыңар майланышып турса, ошол чачты жууш үчүн сен бир чайнек эле суу кетет да. Бирок аны жууганга эрк керек болуп атпайбы? Атыр-себең керек. Татынакай болгула, буттарыңарды жуугула, колдоруңарды жуугула. Конечно, сасып турсаң анан мырк дейт да. Эки сөздүн башын эмете албай деп отурсаң анан мен түрккө тийгим келеби же ошондой сасык кыргызга тийгим келеби? Кечирип кой азыр ойлонушум. Азыр мындай эле чыкпадыбы? Нурзат кыздарды сасыктады дегендер чыгып атпайбы? Алар нээси да жетпей да эмне үчүн бул нерселерди айтып атканычы? Мен күйгөнүмдөн айтып атам. Күйгөнүмдөн. Жөн гана азыр Нур Академияны бүткөндөр сен билесиң, тиги көчөдө отурбайт да. Көчөдө жөн көрсөм өкпөсүн үзөм да. Эч отурбайт. Нурду бүткөндөрдүн көчөдө отуруп жөн эле шарапташып жиндеп атканын көрбөйсүң да. Себеби түшүнүшүбүз керек. Сен сурап атпайсыңбы, эмне үчүн окушубуз керек? Биз өзүбүздү саздан суруп чыгыш үчүн окушубуз керек. Биз суктанган бирөөлөрдөй болушубуз үчүн окушубуз керек. Негативдерден чыгыш үчүн, жаман чөйрөдөн чыгып кетиш үчүн сурулуп. Нурдөлөт бир жакта балам дагы ыйлап атат, батарейкам дагы түгөнүп атат. Кыскартып айыкты суроо кылалы, Анан ошол акыркы темаларыбыз. Ошол анда бүгүнкү эме кылалы, тың кыргыз деген негизи тың кыргыз биз кандай болушубуз керек? Кыргыз мисалы кыргыз көптөгөн көкбөрүнүн державасы, көптөгөн бир эмелердин державасы, анан кийин кыргыздар биз ушундай жаман нерселерди, негатив жазгандардын, бирөөлөрдү сын жазгандардын дагы эмеси болуп кетти азырчы, бирөөнү көрө албастыктардын эмесичи. Ушундай нерселерден кантип арылсак болот ушундай? Негатив болуп кетти азырчы негизи. Көрө албайбыз бирөөнүн ийгилигинчи. Нурдөлөт, сен ошондой жаман комментарий жазбайсың да левый аккаунт менен, туурабы? Жазбайсыңбы? Жок, антип жазбайм негизи. Азыр окубаганга да аракет кылып атам негизичи. Ушул окуй берсең меңге дагы өзүң билбей эле сиңип өткөндө ошону окусаң дагычы. Азыр ошол жаңылык көргөнгө дагы аракет кылып атам да негизичи, негатив жаңылыктардычы. Сен ойлоп кетсең эч нерсе кыла албайсың. Ошол кантип арылсак болот ошондо? Нур Академияны ачкандын максаты ошондо да. Ошол негатив жазып аткан адамдардын ичи ушунчалык чирип кеткен болуш керек. Себеби башкаларга жакшылык арнай албай атат да. Анан бизде бар да, сен жок дегенде жаман ишиң менен эмес, жаман сөзүң менен да башкаларга залал кылба дейт да. Анан Нур Академиянын максаты ушинтип какшап түз эфирлерге чыгып атканым, онлайн сабактарды окуп атканым мага, сага окшогон адамдардын көбүрөөк болсун деп. Башкача айтканда, тараза ташы азыр 80-ге 20 болуп турат. 80 масса, эч нерсе түшүнбөй, кыйкырык өкүрүк, анализ жок, өмүрүндө бирде жолу китеп окуган эмес. Бирок ошол инсандарды жүргүлөөчү китеп окуйлу, жүргүлөөчү антеличте бир-бирден болсо дагы бери жака тартканым, бул мен аркы дүйнөгө эмнени көтөрүп бара тургандыгыман да. Башкача айтканда, Кыргызстандычы ушунчалык улуу эл экенин билип турупчу, анан ушундай нерселердин болуп атканына жаман зыйынын кейт да. Мага деле жарашат мындай өзүм үйүмөн чыкпай жыргап дачага барып, только сонун жерлерди эс алып, дүйнөнү кыдырып, мага деле жарашат. Мисалы Нур Академиядан укмуш деле акча таап, укмуш деле өнүгүп, курстардан өнүгүп кеткен деген нерсе жок да. Бирок ушунчалык эл жерге зыйынын кейт да. Эл жерге ушундай сендей болгон мырзаларга Нурдөлөт өткөндөчү мен алдыман кетип баратсам, алдыман бир бала келатат дагы, анан бөтөлкөсүн ичип туруп бак тарапка ырктыйды да. Анан кетип баратып, алдынан чыгып, анан кечиресиз деп токтоп, колунан кармап туруп, мындайынан кармадым, кечиресиз дедим. Сиз бир кыргыз баласы, бизге окшогон эжелер, бизге окшогон аялдар, кыздар силерден жардам сурайт, силерден үмүт кылат. Кыргызстандын келечеги деп, эркек деп силердин этегиңерди кармайт, силерден тукум улантат. Анан ушул туруп ичкен бөтөлкөңүздү ыргытып аткандан кийин биз кимден үмүт кылабыз? Сиз таштандыны ордуна таштай албайсаңыз, ошон үчүн мен түз эфирден айткым келет да, Нурдөлөт, силерге окшогон эркектерден мен ушунчалык кыргыздын эркектерин башыңарды көтөргүлө дегим келет. Эркексиңер. Биз канча аракет кылсак дагы силерге жетпейбиз, Нурдөлөт. Силердин акыңар жок, башты жерге салып, майдаланып, түкүрүнүп, насыбай чегип, арак ичип жүргөнгө акыңар жок. Артыңарда биздей защита каалаган, биздей аялдар турганда, биздей